Искусство факультетте студенттердин аккордеон сабагы боюнча отчеттук концерти өткөрүлдү. Ага факультеттин музыкалык тарбиялоонун усулу, теориясы жана хорду дирижерлөө кафедрасынын студенттери катышты. Өткөндө эле биздин атайын мына аспап комуз боюнча дагы элдик аспап комуз боюнча ушул иш-чара өттү. Иш-чарада биздин ушул студенттерибиз 85 жылдык атайын өздөрүнүн арнаган чыгармаларын бүт концерттик программасын аткарып беришти. Мына бүгүн ошонун уландысы болуп эле биздин аккордеон, спец аккордеондо окуган балдарыбыздын өздөрүнүн ушул чыгармаларын бүгүн тартуулап көргөзүп берди. Кечеде катышуучулар элдик оозеки чыгармаларды аккордеондо ойноп, белгилүү ырчылардын ыр-кайрыктарын аткарышты. Студенттер аткарган чыгармаларды атайын түзүлгөн калыстар тобу баалады. Мыкты аккордеондо ойногон студент Ошмунун 85 жылдык мааракесине карата иш-чарада өз талантын көрсөтүп, музыкалык аспабында чыгармаларды аткарат. Азыр 11 чыгарма даяр болду, 22 бала отчетун берет. Ушул балдардын ичинен эң күчтүүлөрүн биз Ош мамлекеттик университетинин 85 жылдыгында тандап алабыз. Анын үстүнө биз азыркы учурда пландаштырып жатабыз. Ош мамлекеттик университетинин эсебинен искусство факультети, мына шаарыбыздагы Ош технологиялык университети бар, Ош МПУ деп коебуз, педагогикалык институт бар. Анан Кыргыз Өзбек университеттерине бир катар гастролго чыгып келет деген үмүтүбүз бар. Иш-чара окуу жайдын музыка бөлүмүнүн 2-чү, 3-чү, 4-чү курсунун студенттери тарабынан уюштурулду. Аккордеон сабагы боюнча отчеттук концерт Ошмунун 85 жылдык мааракесине арналган. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары.